Кыргызстандагы катуу суукка байланыштуу каникулу узарган окуучулар мектепке кайтты. Балдар ага эжеке классташтарын сагынганын айтып кубанып турушат. Алар онлайн эмес салтуу окууну саамашат. Биз мектепти аябай сагындык. Биз суукка карабай деле окуй берсек керек эле. Мектеп ысык болгон үчүн, бирок онлайн режимде биз кыйналабыз, окуганда анча эже экенин түшүнбөйт. Поэтому лучше биз мектепке келип, одноклассниктерибизди көрүп окуганыбыз оңоюраак болот баарыбызга. Бүгүн кубанып турасыңарбы? Бүгүн аябай сүйүнүп, досторуңарды көрүп, эжекелерди көрүп, сабак алып отурабыз. Биз мектепке келгенибиз өтө жакшы болду. Биз эжекелер менен түзмө-түз тапшырмаларды жана бардык темаларды түшүнгөнү оңоюраак болот. Биздин мектеп жылуу, жакшы условиялары менен. Ошон үчүн азыр окуганы шарттары өтө жакшы. Онлайн мезгилинде дагы мындай каникулду узартып койгон мезгилде дагы балдар үчүн ойносо дагы баары бир окуу башка. Мектепте окуган башка, мугалимдин көзөмөлүндө окуган башка, мектептен келип билим алган достору менен чогуу окуган бул такыр башка билим болот деп эсептеймин да. Бул Ош шаарындагы окуучулардын саны боюнча биринчи орунда турган Киров мектеби. Буга чейин мында сасык тумоо оорусунун жайылышынан улам күнүнө 500 балага чейин балдар сабакка келбей калчу. Ал эми бүгүн болсо окуучулардын сабакка катышуусу 90% түзгөнүн мектеп директору билдирди. Бардыгы жайында азыр катышуубуз 89-90%. Бир класстан бир 3-төн 2-ден эле окуучу жок. Алардагы атайын себептери менен анан ата-энелер деле мугалимдерибиз экинчи смена эрте эле келип алыптыр. Жакшы иштеп эле турайлычы деп. Маанайыбыз аябай жакшы. Сабактар жакшы башталды. Азыр бардыгынын кабинеттерде, класстарда карап чыктык. Жылуулук аябай жакшы. Ош шаарында 88 билим уянын 84-ü гана окуучуларга эшигин ачты. Калган 4 мектепте жылуулук толук берилбей жаткан үчүн балдар онлайн окууга өттү. Кээ бир мектептердин отоплениелери жакшы иштебей калган. 43 мектеп, Онадырдан бир мектеп, мына Калин көчөдөн Калин мектеби, ушул мектептердин отоплениелери мына жапалак зонасында жакшы иштебей калганына байланыштуу булар онлайнга окуп турушат пока оңдолгонго чейин. Калган мектептердин баары жогу иштеп атат. Эми Кара Суу районунда биринчи класстардын олимпиада немесин каникулун узартыптыр. Ушул неме боюнча бизде кадимгидей эле окуу башталат бардык мектептерде. Эске салсак 30 декабрда башталган кышкы каникул 10 январда аяктап, окуу 11 январда уланмак. Бирок 11 январдан тартып Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, кар көп жаап, аба сууктай тургандыгына байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги, Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылып, каникул мөөнөтүн узартууну сунуш кылган. Жыйынтыгында окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылып, өтүлбөй калган сабактар жазгы каникулда толуктап окутуулары малындалган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.